Саламатсыңарбы достор? Бүгүнкү тема манипуляция бар. Бул сөздү сиздер уксаңыздар керек. Бирок биздин жашоодо бул күнүгө бар жана күнүгө колдонулат экен, баарыбыз түшүнбөйбүз болуш керек. Манипуляция десе бул алыста, бул мен жанымда эмес, бул мага колдонулбайт деп ойлойт экен көп адамдар. Бул жаман нерсе деп ойлойт экен. Чындыгында манипуляция бул башка адамды пайдалануу. Адам адамга каршыкыр деп коет эмеспи? Адамдар албетте биз бири-бирибизди пайдаланабыз. Бирок пайдаланганда, башка адамга маалыматты өзүң каалагандай кылып мээсине киргизгенде, ал адам сага пайда алып келе турган жыйынтыкка жеткенде, сен ошол адамдын аң сезимин, инсандык сапаттарын, энергетикасын, психикасын бузуп атасыңбы же бузган жоксуңбу? Мына ушундан улам манипуляция пайдалуубу же зыянбы билсек болот. Манипуляция бар биздин жашообузда көп, биздин жашообузда күнүгө эле болот. Кичинекей баланы тамак жебесең, бокочо алып кетет деген бул дагы манипуляция. Сен 5 албасаң, мен сага велосипед сатып бербейм. Мен сага киного акча бербейм. Мен соткаңа бирдик салып бербейм. Деген бул дагы манипуляция. Ал манипуляцияны күнүгө балдарыбызга биз жасайбыз. Ата-энебиз манипуляцияны бизге жасайт. Кантип? Мен ооруп калдым, келип сурап койбойсуң, билип койбойсуң. Бир тууганыңды карасаң боло. Бул деген бир тууган да. Бул дагы манипуляция. Бирок жакшыбы же жаманбы? Келгиле ошол тууралуу сүйлөшөлү. Манипуляция бул башка адамды сен каалаган жыйынтыкка келтирүү. Демек, сен ал адамга маалыматты өзгөчө бересиң. Сен ал адамдын психикасына таасир этип бересиң. Көп адамдар манипуляция кылып атканда өздөрү манипуляция кылып атканын түшүнбөйт. Анткени ошондой үй бүлөдө өскөн. Анткени ошентип выживать эткенге, өзүнүн көйгөйлөрүн чечкенге үйрөнгөн. Анткени бул көнүмүш адат болуп калган. Башкача өзүнүн көйгөйлөрүн чече албайт. Конструктивдүү жана деструктивдүү манипуляция деп атабыз. Конструктивдүү манипуляция бул сен балаңды тамак жедирип атасың, алдап. Бирок бул балага зыян эмес. Бул балага пайдалуу. Сен балаңды коркутуп, алдап, урушуп, жакшы окутуп атасың. 5 алып келсин деп атасың. Акылдуу жигит болуп чоңойсун деп атасың. Келечеги кен болсун деп атасың. Сен алдап атасың, урушуп атасың. Бирок бул балага пайдалуу. Демек, бул манипуляцияны конструктивдүү деп коебуз. Деструктивдүү манипуляция бул кандай манипуляция? Бул манипуляцияны дагы күнүгө бизге колдонулат жана биз колдонобуз. Аялга окшоп буну кылбайсыңбы? Мен деген эркекмин, сен деген аялсың. Аял деген үйдө отуруш керек, баланы караш керек. Же болбосо кеч келбе. Мына аялдын баары үйлөрүндө отурат. Туган күндү үйдөн деле майрамдайт. Сен болсо курбуларың менен кафеге чыгып кеттиң жана кеч келдиң. Эмне үчүн? Сен жаман аялсың. Сен күнөөлүүсүң. Сен туура эмес жашап атасың. Сен ыйманың жок. Сен мага татыктуу эмессиң. Деген бул деструктивдүү манипуляция. Деструктивдүү манипуляцияны кантип билсе болот? Сага манипуляция жасалгандан кийин сен өзүңдү ыңгайсыз сезип баштайсың. Дискомфорт болот. Комфорт деген бул жыргал, дискомфорт бул өзүңдү жаман сезесиң. Өзүңдү күнөөлүү сезесиң. Тынчсыздануу пайда болот. Тарынуу пайда болот. Коркуу пайда болот. Жана башка жаман эмоциялар пайда болот. Анан сен өзүңдү күнөөлүү сезип, меники туура эмеске, мен кирмин, мен жаманмын деп
ошол адам каалагандай болуп бересиң. Же болбосоң дагы, тырышып өзүңдүкүн бербесең дагы, ичиңен күнөөлүү сезим менен жашап, жаман эмоцияга малынасың. Манипулятордун негизги максаты сени күнөөлүү сезимге батырып, алдап, жаман эмоцияга малынтуу. Демек, манипуляция биздин жашообузда күнөөгө бар. Бирок сага деструктивдүү, туура эмес манипуляция жасап атканда, ошону биринчи билип, мен эмне үчүн бул адам менен сүйлөшкөндөн кийин өзүмдү жаман сезем. Эмне үчүн мен каалабаган нерсемди кылып атам. Мага бул жакпайт, бирок мен ошол жерге барып атам. Мени урушуп атат, бирок мен ошол нерсени кылып атам деп түшүнүп, мага манипуляция жасап атат. Атайын менин эмоциямды чыгарыш үчүн, мени жаман эмоцияга башы менен малдырыш үчүн ушундай манипуляция кылып атат деп билип, экинчиден манипуляцияны токтотуу. Манипуляцияны токтотуу тууралуу мен курсумда кеңири айтып берем. Бактылуу айым премиум курсунда биз ушул темага аябай жакшы токтолуп, бул теманы ачып беребиз. Айымдар, эгерде ушундай видеолор жакса, күнүмдүк биздин коммуникацияда, баарлашууда менин кеңештерим пайда алып келсе, анда лайк баскыла, комментарий жазгыла, суроолорду жазгыла, эмки теманы мен силердин суроолоруңар боюнча тартам.